Жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз Ободо Айлампа программасы аркылуу улантат. Учурда экс-президент Алмазбек Атамбаевка каршы жүрүп жаткан КСДП партиясынын ичиндеги жагдай өлкөнүн саясий турмушунда кызуу талкуу жаратып жаткан убак. Бүгүнкү күндө 200дөн ашуун саясий партиялардын даремети кандай? Алар өлкөдөгү жаңыланууга, динамикалуу жана жогорку өнүгүүгө салым кошо алышабы? Же саясий окуялардын шайлоолордун алдында гана жанданып калып, кандай гана жолду ыкманы пайдаланбасын эптеп бийликке келүү аракетин көрүп жатабы? Бул жана башка суроолорубузга биз алдыдагы убакыт ичинде жооп издейли деп турабыз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырып өтөйм. Мына саат жебеси менен баштасам, юридика илимдеринин доктору, профессор Чолпонкул Арабаев. Саламатсызбы? Андан кийин саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиянын байланыш номери 68 06 06, мындан тышкары 0552 68 06 06 WhatsApp номери аркылуу суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз бүгүн чыны менен мен ойлодум баягы саясий партиялардын лидерлерин же болбосо ошол партиялардын өкүлдөрүн чакырайын депчи, бирок алар ар ким өз партиясынын дареметин мактоого аракет кылышат экен да. Анан ошондуктан сиздерге мындай сырттан байкоо салган окумуштуу катары саясат түздөн түз алектенип келген, ага дайыма сиздер менен чогуу жүргөн адам катары мындай талдоого жеңилирээк болуш керек деп сиздерди чакырдык да. Ал жагын дагы эскерте кетейин. Анан тоготер жеринен баштайлы эми маселенин. Мына КСДПнын ичиндеги ак ийнек айтыш же болбосо тиреш ошо саясий партиялардын бүгүнкү бедели кандай деген маселени коомго алып чыкты көрүнөт. 200дөн ашуун партия Кыргызстан үчүн, мындай Кыргызстандын саясий системасында азбы же бул нормалдуу эле көрүнүшпү? Эми мындай да. Биз 70 жылдан ашуун убакыт бир партия менен күчтүү идеологиянын алкагында жашап келгенбиз. Эгемендүү алганыбызга чейрек кылымдан кичине өттү, 25-27 жыл десек. Мына ошол жылдар ичинде дагы биз алгачкы жылдардан эле ушул партия деген нерсеге көңүл бурган эмеспиз биз. Айрыкча мына айылгач түзүлгөндөрдөн ушул жанагы Атамекен, ошого окшогон партияларды кечээ биз депутат болгон 95-жылдарга чейин эле көпчүлүгүбүз шылдыңдап жүрчүбүз. Саясий партия тигиндей мындай деп. Анан качан гана биз Кыргызстан партиялык тизме менен киргизели, партиялык тизме жасайлы, ушундай экен дей баштагандан кийин анан кийин күчөдү. Болбосо ушул социал-демократтар деле биз жанагы партиялык коммунисттик партиядан кеткенден кийин ушул 92-93 жылдар экен, 92 жылдарда түзүлө баштаган. Ушулар деле болбойт экен, көрсө бир саясий партия болуш керек экен деп ушул губернаторлор баштаган болуш керек. Алгач эсимде да, ошондо эң алгач башталганда. Себеби ушул ишкер мындай кызматтагы адамдардын эмеси менен керек болсо мен билишимче ушу даже Акаевдин макулдугу менен ушинтип башталганда, ошентип башталып, биз жаңы баштадык. Мурда болсо жана коммунисттик партиянын эмесине көнгөн болчубуз. Ал эми коммунисттик партиянын мүчөсү болуу деген, ал коммунисттик партиянын катарынан чыгарылуу деген сөз. Бул өтө чоң трагедия эле да. Азыр эми биз ошол чейрек кылымдын ичинде эми баратабыз, бирок биз азыр бир орусча айтканда нормальный партиялык системага түштүк, же бизде бир абдан калыптанган бир классикалык саясий партия үлгүсү деп көрсөтө тургандар жок. Биз эми баштап атабыз. Жана кыргыздар көч жүрөк оңолот дегендей мүмкүн ушинтип барсак оңолушубуз ыктымал. Негизи мына юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн партиялардын саны мен 219 партия деп көрдүм да, кечээ атайын алардын маалыматына интернеттен кирип көрдүм. Бул азбы көппү? Айрым партиялардын атын биринчи уктук алтыгүл. Айрым мен билгенден Кыргызстанда бүгүн 230тан ашык партия түзүлгөн. Ошонун расмий өткөнү Минюстун сайтында 219 партия деп атпайсызбы? Бул абдан туура. Жаңыдан эгемендүүлүк келген учурда ошол мен дагы Минюста орун басар болуп иштеп, бир топ партияларды мамлекеттик бийлик тарабынан ушул колдоп, коргоп,
баягы бир партиядан 70 жыл запкы көрүп калып, демократия жок, ачыктык болуш керек деп айрым партияларды жөн эле мындай формально түзүлгөн мезгил болгондо, себеби ошо кезде мыйзам 3 киши демилгелейт, анан 10 киши чогулат дагы, анан партия түзүлгөндө. Жолборс Чороков туура айтып атат, анан партия десе кезде туура эмес, кабыл алып коомдо бир башкача ойлор болгондо. Анан аларга киши барбайт. Анан бир тууганын, аялын, бала бакырасын чогултуп алып жанагы партия кылып каттаткан учур болгон. Себеби а кезде партиядан элдин баары жана коммунисттик партиядан жалкып калды, мындай болду, андай болду деп мындай бир отрицательный моменттер көп болгондо, ошондуктан көп партияларды жөн эле мындай түзүлгөндө. Анан жүрүп отуруп туруп, 2010-жылы жанагынты партиялык система аркылуу биз коомду жаңыртабыз, парламент алып келебиз деген маалда, анан баягы жоголуп кеткен, мурда катталып, кайра бир дагы иш жүргүзүлбөгөн партиялардын баары жанданды да. Ошондуктан ал баягы болуп келе жаткан мындай эле көп эле мамлекеттерде болсо керек, ошол жолду басып өтсө керек. Бизде дагы ошондой көп партиялуулук пайда болду дагы. Анан жанагынты саны 230-тан ашык деп атпайбызбы? Ошого жетти болуш керек менимчечи. Бул мыйзамдуу көрүнүш болду. Ал эми мына КСДПнын ичиндеги ич-чаранда ыкы мамиле бул ошол экс-президентке карата жасалган гана бир сокку ретинде кабыл алууга болобу, же алдыдагы парламенттик шайлоого карата даярдыктын жүрүшү дагы ушул жагдайга алып келип атабы? Эми мындай да, мен бул жерден ачык айтсак, ошондой нерсеге жеке эле КСДП эмес, башка партияларда дагы болушу мүмкүн да. Себеби баягы ошол партиянын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, башынан бери келаткан көптөгөн баягы патриот мыкты жигиттер, кыздар, партиянын баягы көп мүчөлөрү жанагындай болгон учурда депутаттыкка, бийликке, башка нерселерге жетпей калды да. Анан ичте таарыныч бар. Таарыныч толтура. Ошондуктан алар жанакындай болуш бул дагы мыйзамдуу көрүнүш да. Ошондуктан жанагы 20-жылга шайлоого жакындаган сайын эми биздин эл абдан мындай билимдүү, ачык өлкө да. Ошондуктан элдин баары билип атат. Эмки шайлоого даярданалы деп. Анан мурда бир партияда 1 жыл, 2 жыл ошол партия менен келип, депутат болуп келип, анан ал партияны таштай салып эле кайра СДПга өтүп, принципи жок секирген адамдар толтурат да. Анан көбүнчө эл жанагы нааразы болуп аткандар мына ушуга капачылык болуп атат да. Ошон үчүн жеке эле КСДП эмес, башка партияларда дагы бул боло турган көрүнүш. Мына эртең деле ошол 20-жылдагы шайлоого даярдык деп атышпайбы? Ошол даярдыктын эң алгачкы белгилери ушул. Менин оюмча, Чолпонкул Исаевич айтат, менин оюмча, биринчиден биз жанагы партиялар өздөрүнүн уставтарын жанагы бир мыйзамдарын карап чыгыш керек. Анткени себеби мына азыр кайсы бир партиядан, мына мурдараак мисалы үчүн Атамекен партиясынан бир экөөнү чыгарып салды. Кечээ мисалы үчүн даже фракциянын жетекчиси Иса Өмүркуловду чыгар деп атат. Бирок буларды чыгарган менен ал депутаттардын алардын кылыгы ишайбайт, эчтеке болбойт. А эгерде биздин мыйзамда же болбосо ошол партиянын уставында каралган болгондо, партиянын чечими менен ошол партиядан чыгарылгандан кийин баягы депутаттык мандаттан дагы ажырайт дегендей бир немелер мыйзамдарда, анан өздөрүнүн уставында болгондо мындай коркунуч болот эле. Азыр биздин эл ойлоп атпайбы, партиядан чыгарып жибериптир деп көпчүлүгүбүздө мына биз мына 60-тан ашып 70-ке таяп калдык. Баягы партиялык коммунисттик партиянын эмеси турат да, баягы элеси. Партиядан чыгарып муну бүттүт. Ал кезде башка эле, ал кезде партиядан чыгаруу деген бул трагедия болчу. Ал партиядан чыгарыш үчүн кандайдыр бир нелерге туура келбеген жаман иштер үчүн чыгарылып, керек болсо ал сразу кесилип кетет эле. Азыр деген эмне? Азыр бүгүн чыгарды, эртең башка партиядан көрүп калган, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болуп калды. Ошон үчүн коомдук пикирде ушуну караш керек дагы. Мен ойлоп атам, 20-жылдагыга чейин ошол шайлоо кодексинен жанагы партияларды өздөрүнүн уставтарын карап чыгыш керек. Негизи саясий партиялар боюнча мыйзам канча жыл болду кабыл алынганда? Бир 20 жылга чукул убакыт болуп калды окшойт. Анан бул чыны менен эле багы моралдык жагынан дагы абдан эскирип бүттү окшойт да. Кайрадан бир карап, азыркы жаңы заманбап бир өзгөрүүлөрдү эске алыш керек да анда. Абдан туура.
Туура белгилеп атасыз. Дагы мыйзам бүгүнкү күндөгү талапка жооп бербей калды. Мыйзам бүгүнкү талапка жооп бербейт. Буга чейин бир эмес 2 жолу, 3 жолу ушундай бир аракеттер болгон. Ушул мыйзамды өзгөртүү кошумча киргизебиз депчи. Чындыгында жанакындай көп партиялуулук болсун деген принцип ошол бүгүнкү иштеп аткан мыйзамдын негизги концепциясы ушундай болгон да. Партияларды түзөлү, көбөйтөлү, атаандаштык болсун деген системада. Эми бүгүн атаандаштыкка Кудай буйрса жеттик окшойт да. Гиннес китебине кире тургандай эле партиялар түзүлдү саны боюнчачы. Бирок сапаты жок. Бүгүн ошо партиялардын сапат маселесине өтүш керек да. Себеби партия аркылуу келип жанагындай парламент курулуп атат. Парламент аркылуу анан биздин жашообуз, биздин мамлекеттик курулушубуз, өкмөт байланыш болуп атпайбы? Ошондуктан жагабы, жакпайбы, келечегинде ар бир шайлоочу, Кыргызстанда ар бир шайлоочу терең ойлонуп туруп, өзүнүн партиясынын ичинде ынтымагы болбосо, анан барып алып жогорку кеңешке барып алып жанакындай шарттарда бирин чыгарып, анан партияга кириш дагы, партиядан чыгыш дагы бүгүнкү күндө бир оюнчук болуп калды окшойт да. Ал эми партияда ошол келген мыйзамды Кудай аман койсо 19-жылга чейин менимче азыркы парламент жакшылап ойлонуп туруп бир жаңы редакция жакшы мыйзам кабыл алыш керек. Уланталы программабызда сиз угуп жаткан Айлампа программасы саясий партиялар дарыметинен дымагы күчтүүбү деген суроого жооп издеп жатабыз. Студиянын меймандары профессорлор Чолпонкул Арабаев жана Жолборс Жоробеков. Азыр байланышта угарман бар экен, кулак салсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз. Жолборс агай, салам алейкум. Атым Жылдызбек. Айтсаңыз, мына биз эгемендик алган жылдан баштап ар кандай шайлоолордун түрүн өттүк да. Демократияда башка мамлекетте турап келдик дагы, чынын айтканда, акыркы 10 жыл, 15 жылдар айтайынчы, мына саясий партиялар өттүк, партийный система менен келе атабыз. Мен түшүнүп атам, мезгил талап болуп атат, технология өсүп атат дегендей. Бирок биз ордубуздан жылбагандай сезип атабыз да. Экономикабызга деле ушул саясий партиялар же мамлекеттин өнүп кетишине жардам бербегендей болуп атат. Себеби түшүнүп атам, ар бир партия келип атат, мына 1 жыл калганда козгарына пайда болгон партиялар болот. Шайлоо бүткөндөн эле жок болуп кетип атат. Бирок ошондойдон айтайын десем, партиялык уюктун жоопкерчиликтери болуп атпайбы? Ошолор эле портфелди бөлүп алат дагы, анан министрлик ай райондук бир губернаторлордон бөлүп койгондон кийин алар жоопкерчилиги жок, эчкимге жооп бербейт. Анан кийин Кыргызстандын экономикасы өсүп атпайбы, Жолборсуга? Мен айтайын дегеним, ушул бизге керек беле Кыргызстан, биз ошондой башкан тура отуруп, мына Японияга, Швецияга тең келебиз деп башка жака кылып, биз өзүбүздүн менталитетибизге керектүү ылайыктуу бир шайлоо менен барсак болмок беле дейм да, мажоритарлык болупту же башка кылыпту. Рахмат. Мен ойлоймун, бардык нерсе эсиңерде болсо керек. Биз 2005 бекен бир партиялык тизме менен бир 15 шақты депутат болгон. 15 депутат болгон дагы. Кийин биз анан муну болбойт экен деп чыгарып салганбыз. Анткени себеби партиялык система менен келген депутат конкреттүү бир участокто жок болот экен дагы. Бул бизге Кыргызстандын калкы бардыгы добуш берген деген ой менен конкреттүү жерде иш алып барбайт экен деп биз токтоп салганбыз. Кийинчерээк анан кайра башталбадыбы? Эми мен ойлоп атам, бардыгын көрбөдүкпү? Жанагы оозун сүткө күйгүзгөндө эми биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан алышыбыз керек. Мен ойлоймун, ушул мына Чолпон Иса айткандай ойлойт, 100% партиялык тизме менен шайланган, мен оюмча бизде кичине эртерээк деп ойлоп атам да, ошон үчүн бир конкреттүү участоктордон шайланган, мисалы үчүн айталы бизде 120 көп болуп атпайбы, айталы 90 депутат деп туруп, ошонун бир 45 жергиликтүү жерлерден жанагы, 45 партиялык список менен келсе, биздин азыркы немеге туура келеби деген ой бар да. Ошон үчүн 20-жылга чейин ушул окшогон өзөктүү маселени биз талкуулап киргизип алышыбыз керек. Азыр эми СДПКнын мисалында ала турган болсок, КСДП партиясы өзүнчө, ал эми жогорку кеңештеги КСДП фракциясы өзүнчө жашап, өзүнчө бир саясатты жүргүзүп аткандыгы коом үчүн айгине болуп калды да. Анан эми мунун аягы эмне менен бүтөт? Соттошууга чейин барабыз, сот кандай кабыл алып, кандай чечим чыгарат? Ушунун баардыгы азыр коомдо аябай кызуу талкуу жаратып атпайбы? Өткөндө бир
эксперт менен мындай кулуардан тышкары сүйлөшүп отурсам ал айтып атат да, биз кайрадан конституциялык реформага барышыбыз керек болуп калды. Анткени парламенттик фракция партияга сөзсүз түрдө баш ийет деген норманы киргизишибиз керек дейт. Ушул жак кандай чечилиши керек анда? Эми мындай да, эгер конкреттүү ошо КСДП партиясы үчүн айта турган болсок, албетте мүмкүн экс-президентибиз да шашылып кетти, же эмоция калдырдыбы. Азыр мисалы үчүн Иса Өмүркуловду партиядан чыгардык деген менен азыр ал киши партиянын лидери, фракциянын башчысы болуп турат. Эгерде ошо фракция фракциядан кетпейм деп ачык айтпадыбы? Кетпесе, ал жерде фракциядагы депутат, коммунист депутаттар бул эмени бошотпосо, бул деген өтө чоң кызык болот. Себеби тегинен биз партияны айдатып алса, бул жерде фракциянын жетекчилигинен демек бири-бирине баш ийбөөчүлүк болуп атат. Ушундай өтө чоң болот да. Бул деген нерсе КСДП партиясынын эле кече бүгүн эртең чыгып калган маселеси эмес. Бул мурдатан чыккан. И ушундай эле нерсе, ушул эле неме менен бара турган болсок, любой партияда боло берет бул. Ушундай. Ошон үчүн албетте биз мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Бул маселенин аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Чопонкул мырза, мына түздөн-түз баш ийбөөчүлүк болуп атат, эми саясий абал курчуй береби же ушу менен эле аягына чекит коюлуп, Атамбаевди КСДПдан чыгаруу аракети жүрөбү? Айрымдар 40 күндүн ичинде Атамбаевдин тагдыры чечилет деп да чыгара баштады. Бул эми партиянын өзүнүн жеке иши, уставында каралган, ал устаптын бардыгы расмий түрдө юстиция министрлигинен катталган. Муну эми өзлөрү чечсин, өзлөрүнүн жайына койлуп. Бирок элге шайлоочуларга бул абдан чоң сабак. Мен ушуну гана айтайын деп атам. Сабак, анан эмки 20-жылы келе турган шайлоодо терең ойлонуп көрүп, кайсы партияга кантип биздин күнүмдүк жашообуз менен абдан Жылдызбек мырза туура айтат. Мен дайыма угам, мындай жүрөгү менен күйүп, абдан бир патриоттук сезим менен айтып атат да, мына ошого окшогон эксперттердин бардыгы элге мүмкүн болсунча биз жакшылап түшүндүрүп айтышыбыз керек дагы. Ал эми жана жаңы иштеп чыга турган мыйзамды коомчулукта жакшы талкуулап туруп, мына ушундай шарт болбогондой кылып, жанакындай важдизм бир партияда партияны жеке менчикке айландырып алып, өзүн билемдик болбош керек да. Партияларда дагы жанакындай орун алмашуу болуп, ротация принциби дагы күчтүү болуш керек да. Мына ошонун бардыгын биз жана фиксированный члендиктен баштап, аягын алып барып туруп, ар бир партиянын башчысы баягы мурунку партийный система сыяктуу алмашып туруш керек. 5 жылда бирден, 4 жылда бирден. Жолборс мырза, мына эми сиз саясат алдоочу катары жоңуңузду уккум келип атат. Ушул кырдаал КСДП дагы жана фракция менен партиянын ортосунда лидер менен мисалы конкреттүү бир Өмүркуловдун ортосундагы маселе кандай аякташы мүмкүн? Кыска эле жол. Мен оюмча мындан трагедия чыгарбаш керек. Жок, кандай аякташы мүмкүн? Аякташ эмне болбосун, Кыргызстанды жанагы бир чоң эксцесстерге алып келбейт. Бул эми партиянын өзүнүн ички иши. Эгерде эртең фракция Иса Өмүркуловду ордунда калтырып койсо деле мен таң калбаймын, мындан эч нерсе жок. Анда албетте экс-президентибиз абдан чоң уят болот. А эгерде даже фракция Өмүркуловду фракциянын жетекчилигинен алып, анын ордуна башка шайлап койсо эле эчтеке өзгөрбөйт, ошол бойдон калат. Дагы бир жагдайда макул, азыр мен суроо берейин деп турдум эле, бирок угарман байланышта күтүп жатат. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Бишкектен калат. Мен бул байкелерге суроо берейин эле, ушул партияларды парламенттик шайлоо менен, ошо парламенттик башкаруу менен Кыргызстан өнүгөбү же дагы деле 5 жыл, 6 жыл дагы деле ушул эстемемей калабы? Анан кийин президенттик шайлоо болгондо 1 жыл болду, 1 жылдан бери эч кандай результат жок, экономика алдыга эмес, кайра аркага кетти. Биздин Кыргызстан эмне менен өнүгөт? Рахмат. Жоп. Эми бул жөнүндө абдан көп талкуулар жүрүп атат. Азыр парламенттик башкаруу деген, парламенттик система деген бул эч ким эч нерсеге жооп бербейт экен. Коллективдүү түрдө ушундай болот экен. Ошон үчүн бизге азыркы өткүл ушундай кыйынчылык заманда турганда күчтүү бир кол керек.
бирок жооп бериш керек деген үндөр албетте коомчулукта чоң. Бирок биз эми баштадык мына партиялык система дейбиз, парламенттик башкаруу деп атабыз. Биз чынын айтыш керек, чыныгы классикалык парламенттик башкарууда эмеспиз. Бизде даже мүмкүн президенттик парламенттик дейбизби, же болсо парламенттик президенттик дейбизби. Мына мен оюмча ошо президенттик парламенттик көрөк, дагы эле ушул эски менталитетибиз менен, эски адаттарыбыз менен эскиче баратабыз да. Ошон үчүн мен толук ушул парламенттик деп айта албайм. Бул бир жагы, экинчи жагы бул биз сөзсүз парламенттик республика болсок гана өнүгөбүз, же болбосо супер президенттик болсок гана өнүгөбүз деген бир мындай дүнүйөлүк практикада эчтеке жок. Айрым мамлекеттер бар парламенттик да өнүгүп аткан, президенттик да. Ошон үчүн биз кандайдыр өзүбүздүн жолубузду табышыбыз керек. Мен кошумчалап коеюнчу, парламенттик башкаруу системасы түзүлсө өнүгөбүз деп буга чейин президенттиктен качып, себеби мурунку кеткен эки президенттин башкаруусунан элдин баары чарчадык, Кыргызстанда жакшы өнүгүү болгон жок деп анан ушу парламенттик системага кайтып атпайбызбы. Бирок Жолборчук мен толугу менен кошулам. Парламенттик системаны бүгүнкү дүйнөлүк деңгээлде классикалык формасын түзө албай атабыз да. Себеби партиялык система аркылуу, мынакей пропорционалдык система менен келбеди, шайлоо аркылуучу. Мында дагы бизде келген парламенттин деңгээли бүгүнкү талапка жооп бербей атат да. Мына ошол боштуктун бардыгын бүгүнкү күндө өкмөт, президент, мурунку кеткен экс-президент, мына ошолордун баарын өзү жеке ээледи дагы, анан башкарды. Ошол башкарган учурда парламент көп баягы бийликти алдырып коюп атпайбы? Парламент канчалык деңгээлде күчтүү болсо, анда сөзсүз бизде өнүгүү болот. Биз парламенттик башкаруудан кайра кайтпашыбыз керек да. Себеби биздин менталитетке жакын, көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы, ошонун ичинде Европада бүгүнкү күндө парламенттик башкаруу эле болуп атат. Бирок эмнеге, мисалы биз дайым айтабыз да, парламент күчтүү болбой жатат, парламент өтө мындай жыл ар бир чакырылыштын парламенти ылдый төмөн түшүп, мындай майдаланып келатат деп маселе көп айтылат. А эмне үчүн анда саясий партиялардын да күчтүү партияларды биз парламентке алып келе албай атабыз? Бул жерде мыйзамдык базада кетип атабы, же биздин электоратта күнөөбү? Мыйзамдык базада да бар, Жолбошук. Мыйзамдык базада да бар. Биринчи кезекте, экинчи кезекте электорат. Мына какшап канча жолу айтабыз, айнанайындар шайлоого барганда мындай алдартыңарды карап, бүгүнкү берген тиги бир кусак самын менен 1 килограмм сахарга алданбай, ойлонуп көрүп, ар бир партиянын өкүлүн, башкача айтканда, жанагындай жергиликтүү системада болуш керек да, региондачы. Кээ бирде карап отурсаң, кээ бир партия жалаң эле түштүктөн, көпчүлүгү бир 70-80%. Кээ бир партияны карап турсаң, 70-80% жалаң эле түндүктөн болуп алышат да. Бул мындай болбойт. Лидерине көз каранды болуп калат. Лидерге көз каранды, анан лидер алып келип туруп, анан жанагындай элдин арасында бул эл ачык эле билет буну. Мына акчанын аркасынан баланча акча кошуптур дейт, баланча жок экен дейт. Бир дагы жолу ошол партияда көрүнгөн эмес ал адамчы. Анан шайлоонун учурунда эле чыга калып списокко тизмеге түзүлөт дагы, анан келип эле бакыйган депутат болуп отуруп калат баягы. Ошон үчүн мыйзамдык база дегенди мен муну түшүнөм да, Жолбоң Исаевичем. Азыр бизде акчасы бар адамдарга чоң эшик ачылган да. Мына ушуну чектөөнүн бир жолдору бар. Айталы, мына Советтер Союзунун убагында биз акыркы 95-жылы депутат болдук. Ошондо ошол шайлоодо ушундай неме бар эле, тартип бар эле. Шайлоо комиссиясы плакаттарды чыгарат, буклет бирдекелерди чыгара берет и мыйзамдуу түрдө, пландуу түрдө жолугушууларды өткөрүп берет. Болду, ушуну менен токтойт эле. Азыр эми биз акчасы бар адамдарга каалаган плакаттарыңды чыгар, каалаган радионду сатып ал, каалаган телевизоруңду мекил. Ушул жерден дагы кошуп коюш керек. Жолбошук, жана акчасы бар адамдар деп атпайбызбы? Эмне үчүн акчасы бар адамдар бүгүнкү күндө бийликке умтулуп, ушу парламентке депутат болуп келип атат деген маселени да биз терең ойлонушубуз керек. Себеби мамлекетте бүгүн ошол бизнесмендерди жана башка ошол мүмкүнчүлүгү бар
колунда бар бай адамдардын бардыгына жакшы шарт түзүлбөй, алар келип өзүнүн ошол бийлигин, байлыгын коргош үчүн парламентке келип атат деген ойлор да бар да. Эгерде мамлекетте жакшы шарт түзүлүп, аларга тийбей, мына бизнесиңди өнүп тур, өстүр дей турган болсо, алар парламентке эмнеге келет? Мынакей балык депутаттар отурбайбы бүгүнкү күндө? Мурунку шайлоодо да келген, азыркыда дагы отурушат. Мынакей 120 депутаттын жарымынан көбү ошолор да. Көрдүңүзбү? Же болбосо ошолор, же болбосо баягы мурунку депутаттардын балдары же инилери, бир үй бүлө мүчөлөрү деп айтсак болот да. Ошон үчүн мамлекет шарт түзүп бериш керек. Жанагындай бизнесмендер шайлоого келбегидей, депутат болбогудай кылып, эгерде ошолордун мүмкүнчүлүгүн мамлекет гарантиялап, жанагындай менчигин колдоп, коргоп берсе, алар анда умтулуп жанагындай бийликке келбейт эле. Бул эме жаңы нерсе эмес. Мисалы үчүн Путин бийликке келгенде жанагы миллиарддаган акчаларды убагында басып алган тигиндейлердин бардыгын түрмөгө камап эле чакырып туруп айткан. Сен саясатка кийлигишпе, давай иштериңди жаса, жанагы налогуңду төлө, иш жумуш орундарын жаса деп ошону неме кылып, ондогон миллиардерлерди ошентип токтотуп койгон. А бизде андай жок да, чын эле бизде өзүнүн байлыгынан, өзүнүн эмесинен коркот, эртең камап коет, эртең башка кылат. Ошон үчүн мен бир эме эсиме түшөт, мүмкүн туура эмес салыштыруу болуп калар. Жанагы Раматылык Ахматбаев үйлөрүндө депутат айтпады эле, азыр канча 2 миллиард 700 миң карыз бар экен Кыргызстандын. Мен билем аларды, мен барсам эле төлөттүрүп коёмун деген, кустурам деген. Ошону көрүң, мен билем. Бул деген сөз бийлик менен бул деген сөз бизде мыйзамдар иштебейт, жанагылар жеген ичкендер деп алат. Карачы, ошол жигит айтып атат, мен кустуруп коем, мен билем булардын ким жеген деп. А бизде ошондойлор жок болуп атпайбы? Мыйзамыбыз иштебей атат. Ошон үчүн жанагылар чыгып атат. Ошон үчүн биз криминалдын бийликке аралашкан туура эле көрүнүшпү анда? Жок, туура эмес. Ошо криминалдын пайда болушу өзү бизде мыйзамдардын жаман иштеп аткандыгынын негизи. Жок, дагы бир нерсе да ушул жерде айтып кой турмун. Муну сөзсүз биз кийинки немебизде, шайлоо кодексине сөзсүз киргизишибиз керек. Сөзсүз. Конституцияда сөз соңдошубуз керек. Уланталы программабызда азыр биз саясий партиялар, алардын даремети жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Дареметинен дымагы күчтүү партиялардын бүгүнкү акыбалы, анын келечеги, коом үчүн, мамлекет үчүн канчалык пайдасы бар. Эгерде талкууга катышып үн кошкуңуз келсе, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Улантабыз программабызды биз бүгүн саясий партиялар дареметинен дымагы күчтүү деген соолго жооп издеп жатабыз. Талкуунун катышуучулары юридика илимдеринен доктору профессор Чолпонкул Арабаев жана саясий илимдерден доктору профессор Жолборс Жоробеков. Азыр дагы бир жагдай жөнүндө кызыгып сурагым келет да. Мисалы мен байкап көрсөм, дээрлик бардык эле саясий партиялардын лидерлери мындай өзү түптөгөн, өзү башында турган, өзү каржылаган, анан ал өмүр бою өзүнүн менчигинде колдонот да, өзүнүн менчиги болуп калат. Ушул маселе мына КСДПнын мисалында чыгып атпайбы? Азыр Атамбаев менчиги катары көрдү, каалагандай калчады деп. Жанан мисалы саясий партиялар жөнүндө мыйзамга ушул жагынан келгенде өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы барбы? Демек, эгер лидер бир гана мөөнөткө, айталык 5 жылга же 6 жылга гана ошол партиясын башкара алат, лидер алмашып туруш керек деген нерсени киргизсе болобу, же бул биздин шартта мындай реалдуу эмеспи? Кандай? Реалдуу киргизиш керек. Ушуну мынакей бүгүнкү Кыргызстандагы болуп аткан окуялардын бардыгы мына ушунун көбөсү. Ошондуктан буга чейинки мыйзам деле жол берет. Анан эми биздикилер жана өзүң абдан туура айтып атасың. Буга чейин өзлөрү каржылап, өзлөрү эметип келгенден кийин биздикилер партия деселе, бул менин жеке менчигим, мен башкарышым керек, мен каалаганда жанагындай кылып письмеге киргизишим керек да, каалаганды чыгарып, каалаганды киргизип турам деген мындай болбойт да. Себеби анын менчиги эмес, ошол партия аркылуу, жанагындай партиялык курулуш аркылуу бүгүнкү күндө мамлекеттин тагдыры чечилип атпайбы? Мамлекеттин коопсуздугу чечилип атат. Бул оңой нерсе эмес да. Анан муну жеке менчикке айландырып алып, мынын эме кылганда болбойт. Абдан туура суроо коюп атасыз. Дареметинен дымагы күчтүү деп. Бүгүнкү күндө партиялардын дареметине караганда алардын дымагы күчтүү партиялардын. Мына абдан туура. Мунушуну элибиз билиш керек да. Ар бир шайлоочунун жүрөгүнө биз жеткизгенде, ар бир шайлоочу туйганда гана биздин экономикасында жана Жылдызбек мырза сурагандай, экономикасында өнүгүү болот. Кыргызстанда өсүш болот. Ошону ар бирибизден мындай эмне деп коелу, зависит. Көз каранды.
Анан жөнөлө туруп алып эле шайлоо учурундан болор болбос нерсеге алданып, анан ага туугандык кылып, жердештик кылып, кода сөйөктүк кыла берсек, анда Кыргызстанды эч качан алдыга жылдыра албайбыз. Кыргызстан эч качан экономикалык жактан өспөйт деген сезимди кармашыбыз керек. Чопонгул мырза, азыр мен сизден сурайын деп турдум эле. Мисалы, башында сиз парламенттик шайлоого 2015-жылы Эмгек партиясы аркылуу бардыңыз эле. Анан башындагы тизмеде мен караганда өйдөк эле бир алгачкы 10дукка кирдиңиз эле, кийин жылып акыркы 50гө чейин жылып кеттиңиз окшойт да. Ушул эмнеге байланыштуу болуп кетти анда? Мындай сыр барбы? Бул лидерге көз каранды болдубу? Сыр деле жок. Мен айтып атпаймынбы? Жанагындай лидерге төз түрдө көз каранды. Анан бул биринчиси, экинчиси ошол бардык эле партияларда ошондой болду. Экинчиси тиги акчага байланыштуу. Ким акчасын кошсо, жанагы алтын эмне деп атышты? Золотой мандат деп эч кандай алтын мандат дешип эле ондуктар, 20лыктар акчасын кошуп баланча миллион берди деп аны ачык айтпайт, бирок ар жактагы ар бир партиянын мүчөсү сезип эле турду да. Ошондой болуп анан ондуктан 20лыкка сиз акча бербей койдуңуз беле? Тиги бизде андай мүмкүнчүлүк болгон жок да. Берсек башында чакырганда баары эле айтып атышкан, жеке мен эмес, мына сиздер болушуңар керек, парламентке сизге окшогондор келиш керек. Алданып калган экенсиз да? Эми алданбасак дагы ал партия деле өтпөй калбады. Анан ошо мен сыяктуу мүмкүнчүлүгү барлар келсе деп ойлойм. Мен деле өзүмдөн кыйраткан адам деп эсептебейм. Бирок парламенттечи негизи мындай юрист, мыкты мындай профессионал, илимдин адамдарынын дагы отурганы бул аябай мыйзам жазууда өтө керектүү критерий экендигин мына коом, бул парламент табияты көрсөтүп атпайбы, туурабы? Мисалы, экспертиза жасаганда деле, мыйзамда ревизиялоо маселесине келгенде деле мындай чала сабаттар отурганда кээде мындай ичиң ачышып кетет. Ошон үчүн мынтип айтканда, кыргыз карачы ушунчалык философский жакшы айтканда, бөдөнөнү сойсо да казапчы сойсун деп. Ар ким өз ишин кылыш керек да. Ал эми парламентке келип, жанагындай мыйзам жазыш үчүн 5 жылдык юридикалык билим дагы жетпейт. Аны өмүр бою кесип кылып тандап келаткан. Бул мен жеке ойлоп тапкан жокмун. Бул дүйнөлүк практика ушундай. Парламентте мыйзам жазыш үчүн ошондой илимдүү, билимдүү, тажрыйбасы чоң адамдар келип, анан жакшы мыйзамдар жазылганда гана биз Кыргызстанды оңдойбуз, алдыга жылабыз. Мен азыркы депутаттарды чын эле кээде боруморит бир интервью берип атканда, жада бир жолукканда мен баланча деген мыйзам жаздым дейт. Ой, айланайын Кудай, мен мурдакы депутат, илимдин доктору, ошол боюнча иштеп жүргөн адам, мен жаза албайм мыйзамдарды. Аны жаза турган өзүнүн спецификасы бар, башка немелери бар. Башка ой, мен юридикалык техника бар. Техника бар, анын техникасы бар. Башка нерсе. Мен ушундай болуш керек, ушундай положениелер кириш керек. Мынандай бар, башка жерде ушундай деп туруп мен бир направленияларды берип неме жасашым мүмкүн. А бирок мен жасап койдум, мен жасайын деген бул туура эмес. Эсимде 1996-жылы биз Америкадан баягы сиз иштеп кеттиңиз, госслужба боюнча чоң мыйзамды алып келгенбиз, абдан чоң, моундай болгон орусча которулган. Ошону кийин ар түрдүү жагдайдан алып жасап жүрүшөт. Бирок бул деген нерсе, ал башка нерсе, ал адаптировать этиш, башка немелерден эмес. Биз эми бармагыбыздан соруп чыгара албайбыз да мыйзамдарды. Мына мисалы үчүн биз жана уголовный кодекстерде эмелерди баягы немеде мал урдоо жөнүндө деген ушул окшогон нерселерди киргизгенбиз. Бул жок эле, илгери андай нерселер жок болчу. Анан азыр эле бир орто сабаттуу хотя 4-5 диплом бар дечи. Аны жигиттердин мен мыйзам жазып атам, мен мындай мыйзам жаздым дегенде мен таң калам. Уланталык азыр байланышта угарман бар экен, кулак салсак. Саламатсызбы? Саламатсыз. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз, анан суроо же пикириңиз? Бишкектен Али суроо берейин дедим. Катуураак сүйлөңүз. Az байкелерге кайрылып өтөйүн. Сиздерде азыр мына жөнөкөй карапайым эл, карапайым шайлоочулар угуп турат, бардыгы. Şu карапайым шайлоочуларга бир жөнөкөйрөөк түшүндүрүп өтсөңүздөр, мындай чакырганда кайрылуу жасаңыздар деп киргизейин деп атам. Биз парламенттик башкаруу менен деле, президенттик башкаруу менен деле жакшы жашоого, ийгиликке жетишпейбиз. Могу азыркы бийлик башында отурган депутаттар ушулар жегиштер кетмейинче аны жөнөкөй элге жөнөкөйрөөк түшүндүрсөңүздөр деп атам да. Рахмат.
жүргенде мындайда парламенттик башкаруу деп биз баягы жана Чолпон Исаевич айткандай мурда бир-эки президенттерибиздин жанагы үй бүлөлүк туугандык дегендей мындайдан оозубуз күйүп калып, эми парламенттик деген өтө эле парламенттик деген биздин баягы курултай ушул биздин менталитетибизге окшош ушинтип туруп жашайлы деп ушуга келдик. Бирок анын дагы экинчи жагына жаман жагына алып кетип калдык да. Себеби дүйнөдө бир-эки эле жол бар, президенттик, парламенттик. Ошону кимисин биз эме кылып алабыз. Айтып жүрүшөт да, саясий партия деген эмне? Элге түшүнүктүү болуш үчүн, себеби жана коммунисттик партия эл бийлик үчүн бир топ адамдын күрөшү. Анан кийин эми ошолор бир топтордон бир канча топтор келип туруп, биз Кыргызстанды оңдоонун ар түрдүү жолдору менен неме кылышыбыз керек. Ал эми азыркы парламенттик немеде болсо, мунун дагаш малтайын чыгарып жүрөлүктө жаман жактарын көрсөтүп. Ошон үчүн биз муну мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Бул жерден дагы бир суроо жаралат да менде. Мына азыр партиялык ишкерлик деп койсо болчудайбы тырмакчанын ичинде айрым партия лидерлери баягы шайлоого жакындаганда өзүнүн партиясын башка бирөөгө убактылуу ижарага бергендей учурлардын дагы кездешкенин байкап жүрөм да негизичи. Анан эмне бул мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Өзүнүн партиясын убактылуу бирөөгө берүү деген маселе жок да ал жакта. Мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, бул абдан мыйзамсыз, моралдык жагынан дагы уят нерсе. Анан жанагы биздин радиочубуз сурап атпайбы, жөнөкөй тилде түшүндүрүп койсоңуздар депчи. Андан да катуураак. Мынакей мамлекеттик эң жогорку кызматта иштеп атат дагы, анан шайлоого бир ай калганда, жарым ай калганда кызматты таштайт дагы эле, барып эле чоң агитатор болуп, партиянын башында туруп алып, анан бүт Кыргызстанды кыдырып жүрөт. Бүттөрү менен шайлоо бүтөрү менен келет эле, кайра барып эле ак үйгө барып эле баягы чоң кызматына отуруп алат. Эми андай мүмкүн эмес, элдин баары көрүп турбайбы? Элдин баары кыргызча катуу айтканда келесо эмес да. Мына ушул жагынан уялыш керек. Лайырбадуу, эл билбейт деген болбойт да. Ошондуктан мынакай көйгөйлүү маселелер ошондо. Ошондуктан дагы бир жолу элибиз терең ойлонуп көрүп, бүгүнкү күндөгү бийликте турган партиялар туурасында, эртеңки келе турган партиялар туурасында кенен ойлонуш керек да, терең ойлонуп. Бирок ошондой учургачы мисалы бийлик жол берип аткан жокпу? Сиз айткан көрүнүшкө. Эми баягы керкисинде дагы, кентинде дагы бар дегендей сөзсүз түрдө да. Эл билет, бийлик көзүн кысып, антип минтиппесе мындай нерсе жасалышы мүмкүн эмес эле деген дагы элдин арасында ушундай пикирлер бар да. Аны менден жакшы сиздер дагы жакшы билесиздер. Ошондуктан бул жагынан дагы ачык айтышыбыз керек. Кудай буйруса, убакыт дагы аз калып барат окшойт. Үмүтүбүз түспөй, мүмкүн болушунча элибизге жакшылап түшүндүрсөк болот. Дагы бир көрүнүш, бул партиялар шайлоонун алдында, мейли ал парламенттик болобу же президенттик болобу, партиялар бир партиядан экинчи партияга секире калышат да. Бул партиянын ресурсу күчтүүрөөк, мен ушул партиянын тизмесине кирсем эле өтүп кетем дегенчи. Бул моралдык жагынан алганда мындай кадыресе эле көрүнүшпү? Биз көнүп калдык да баарына. Моралдык жагынан да туура эмес өзү негизичи. Бир партияда жүрүп эле эртең эле экинчи партия. Мен азыр билем бир жигиттерди акыркы кезде эле 3-4 партияны алмаштырып жиберишти. Эми кыргыз элибизде муну билиш керек да, бул мындай деген болбойт деп. Башка маселе, мисалы үчүн айталы өнүккөн мамлекеттерди мисал кылып жаман үйрөнүп калганбыз, Америкада, Англияда болобу, кайерде болот. Ошол чын деле партиялар шайлоо убагында эле чыгат, калган убакта жатат жөн эле. Бул бир топтун гана немеси да, топ ошо канчалык массаны алат. Ошондой эле турат. Анан кийин кээде бизде жана баягы коммунисттерден калган адатыбыз боюнча парт билеттери бар, башка бар, дегендей мындай башка мамлекеттерде андай жок. Жөн эле ошол топ шайлоо убагында гана чыгат дагы, мына силер бизге добуш бергиле же тиге добуш бергиле, ушунча эле болуш керек. Дагы бир кошумчалап коюп турган нерсе бар бу жерде. Мынакей ошол принциби жок. Кече эле 2-3 партияны алмаштырып турбайбы? Кече эле мынакей 2010-жылы революцияда канчалаган адамдар өйдө төмөн болуп, ушунчалык бир кан кайнап турган учурда дагы ошол Бакиевтердин кызматын кылып, ошолордун тегерегинде жүгүрүп жүрүп, анан уялбай этпей туруп эле барып бүгүн КСДПКга кошулуп алып, бүгүнкү күндө бийликке келгендер бар. КСДП дагы эмес да, башка партияларда көрүп турбайбы? Себеби алар акчалуу.
ошол мезгилде мүмкүн болушунча жанагындай байлык топтогон, анан эч кандай принциби жок эле, уялбай этпей эле кирип алышпадыбы. Кирип алып эле мына кыргызча катып айтканда бетти тултуйтуп эле отурат ошол жерде бүгүнкү күндө. Андан эч ким жашыруун эмес, Кыргызстан билет. Алар ойлошу мүмкүн, баары унутулуп калды, өтүп кетти. Кече Бакиевдин камчысын чаап жүрдүк эле. Мамча адам кайтып болду деген тигиндей баягы эмеден корккон эч ким жок. Мына ошондуктан элибиз ушул жагын дагы жакшылап караш керек. Кайра ушуну элге түшүндүрүш керек дагы. Мыкты келечекте 20-жылдарда, 19-жылдан 20-жылда шайлоодо мыктыларын алып келишибиз керек. Уланталы программабызды азыр байланышта дагы угарман турат. Кулак салсак, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, конокторго сурообуз бар эле мындай. Азыр парламентте жалаң эле байлар, коррупционерлер, мейси жоктор отурбайбы, грубо айткандачы. Ушунун алдына өтүш үчүн өнүккөн мамлекеттерде мисалы 5%, 7% болобу 10% барьерди өткөндөн кийин партиялар казынадан каржыланат экен да. Канчалык бир шайлоо бюджетичи. Ошондой ыкмага өтсөк, жок дегенде ушундайлар келбейт беле, ушул студияда отурган коноктор окшогондорго өтүүгө шанс болот беле деген суроомда. Бул маселеде жогорку кеңеште КСДПдан Алтыбаева тарабынан көтөрүлдү эле, 5%ды колдоо керек депчи. Абдан туура, буга чейин бир топ баягы интеллектуалдар айтып келген, Курманов, Зайнидин Карпекович жана башка бир топтору буга чейинки депутат болгон бир топ адамдар, Байболовдор, Кубатбек Калыбековичтер көтөрүп келген. Анан эми Алтыбаева бул маселени да коюп атат. Бүгүнкү күндө коомчулук каршы. Коомдун пикири ушундай. Бизде пенсияга, пособияга, мугалимге, врачка акча жок болуп аткан учурда кайсы партияны биз каржыламак элек деген коомдук пикир бар да. Бирок ошондой болсо дагы дүйнөлүк деңгээлде жанагы босого балды өтүп келген партияларды мамлекет каржылайт. Себеби баягы шайлоо учурундагы чоготкон партиянын каржысын мамлекет тарабынан тиги төлөп берет деген сыяктуу да, ордун толтуруп берет деп. Анан эгерде мамлекет каржылап бир партиялык жакшы түзүм болсо, партиялык бир жакшы мына партийный строительство атпайбы? Жакшы партиялар болуп, партиялар бири-бирине кошулуп, мындай чоң деңгээлдеги крупный партиялар түзүлсө, келечегинде бири-бирине атаандашкан ошол жагынан экономиканы момундай оңдойбуз, идеологияны момундай кылабыз деген жакшы партиялар түзүлсө, анда каржыласа болот. Анан мисалы коом, электорат ошол саясий партиянын лидерине эмес, анын программасына, анын идеологиясына доош бере тургандай учурга биз качан жетебиз? Эми мындай да, биз айтып аткан сөздөрдүн баардыгы эки жагдайда ишке ашат, менин оюмча. Бул биринчиден 20-жылга карата конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Реформа кылыш керек. Реформа жасашыбыз керек. Экинчи чоң маселе, жанагыда учкай айтып кеттик, бул шайлоо кодекске азыр деле карап атышпайбы, шайлоо кодекси кичине косметикалык бир кандайдыр өзгөрдү. Андай болбош керек. Акчалуу адамдардын жолун тосо турган кандайдыр барьерлер табышыбыз керек. Жанагы унутулуп калган, баягы союздан бизде калган немени мүмкүн киргизиш керек. Шайлоо комиссиясына укукту бериш керек. Төлөгөн акчасына жанагы баннерлерди, башкасыны, тигини муну чыгара турган немени жасаш керек дагы. Ар бирине өзүнүн жана дубанадай болуп, ар бир көчөдө, ар бир ишканада жүрбөш керек. Эме кылып. Мына ушул жагын эме кылып, бул жагынан. Анан үчүнчүсү, албетте мен депутат боломун деген адам бул кандайдыр бир тесттен өтүш керек го деп ойлоп атамын. Сөзсүз анткени жанагынтый бир орто жок. Мындай бир тесттен өтүш керек. Айталы азыр сотторду даярдоо үчүн бир 500 миңге жакын суроосу бар эмес. Ошону киргизиш керек сөзсүз. Ошого жана интеллектуалдык башка депутатка, министрге башка келе турган ушундай бир улуттук банк түзүлүш керек да. Ушул боюнча билбейм, Чолпон Исаевич ошондо жанагы кадрлар менен иштеген, ушулду сөзсүз киргизиш керек. Бул эртең мен иштеймин деген адамдардын каалагандар бар, ошол жерден өтүп коюш керек да. Ушул да туруш керек банк. Ошондо келине кылат. Мен бир кошумчалап коеюн, Жолдошбек. Абдан көйгөйлүү маселе, элдин баары бүгүнкү күндө коомдук пикир дагы ушундай деп ойлойм. Эми азыркы бийлик ошонун ичинен парламент бир айкөлдүк кылып,
20-жылга бола турган шайлоодо ушул өткөн кеткен кемчиликтин баарын эске алып туруп мыйзамдарды мыкты кылып оңдоп анан мынакей биз өзүбүздүн милдетти аткардык. Урматтуу кыргызстандыктар, эмки келген парламентти өзүңөр каалагандай биз кабыл алган мыкты мыйзамдардын деңгээлинде шайлагыла дей турган болсо, анан ошондо мыкты парламент келет да. Жок, кайра эле баягы өзүлөрүн ылайыктап, эртеңки күнү эле баягы колунда барлар келе турган болсо, колунда бар бала сүймөнчүктү дегендей, колунда барлар кайра эле шайлоого келсе, анда дагы эле 5 жыл мындай кагаган муштаган болобуз да, алдыга эч качан. Парламенттин ошого мындай кудурети жетеби ошого? Жетпесе коомдук пикирде түзүш керек да, айтыш керек, ушундай немени кабыл алыш керек деп. Мүмкүн бир журналист, юристтер, башкалар биригип туруп жана кодексти карап чыгыш керек, сунуш кылыш керек. Ушуга биз макул кылышыбыз керек. Болбосо жанагы олтурган депутаттар өздөрүнүн инициативасы менен келиле деп жанагындай бир эмелерди коюп, мыйзам кабыл алыш ишеничтүү. Жок, депутаттардын арасында дагы мына мыктылар бар. Маселен, жанагы өкмөттүн айрым мүчөлөрүн, ошонун ичинде турист болгон министрлерди мына эрден оодарып түшпөдү. Ошол сыяктуу ошол министрликтердеги кетирип аткан кемчиликтер сыяктуу эле мына парламентте дагы мындай алдыга умтулган, Кыргызстандын келечегин ойлогон мыкты депутаттарыбыз бар. Мына жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар. Мына ошолор эртеңки күнү бул маселени көтөрсө, жарандык коом бар бизде, абдан мыкты өнүккөн. Анан эл деген бар. Ошолордун бардыгы коомдук пикир түзүлсө эле сөзсүз түрдө биздин парламент ошого барат. Анан бийлигибиз колдосо, сөзсүз түрдө жанагындай кылып Жолборс Чурактор айтып атат. Биз башка бийликтин бутактарын, ошонун ичинен мына аткаруу бийлигине, сот бийлигине экзамен аркылуу, тест аркылуу кыргыз тилинен бала алгыла, тигинде мындай өткүлө деп атабыз. Эми үчүн биз эртеңки күндө мамлекетти башкарып аткан парламентке, саясий жогорку кызматка ким каалаган келе берген болбойт да. Сөзсүз түрдө биринчи кезекте алардын ден соолугу болуш керек. Экинчи кезекте жакшы билими болуш керек, Кыргызстандын жараны болуш керек деген сыяктуу ушул сыяктуу жалпы дүйнөлүк деңгээлдеги талаптарды койсок, жашы мынчада болуш керек деп 21 жаш деп Конституцияда белгилегенбиз. Ушулардын бардыгы эле мындай бир жакшы барьер болот. Башкача айтканда, жана спорттун тили менен айтканда, тиги секиргендер 1.20дан секирип өтүп келсе, спортсмендер, эми ошонун биз немени өйдөн көтөрүшүбүз керек да, талапты. Анан ошондо гана келип анан мыкты сапаттуу парламент керек. Азыр бизге Facebook, анан WhatsApp аркылуу бир нече угарманыбыз окшош суроону коюп атат да. Партиялардын программасына деле ишенбей калдык. Анткени бардыгы окшош дейт, идеологиясы жок дейт. Ошондуктан кийинки шайлоодо дейт, лидер эмес, ал ар бир кирген тизмеге добуш берсе кандай болот дейт да. Ушул системаны киргизүү реалдуубу деп кайрылган. Албетте, бул мурдатан эле айтылып жүргөн ой, мисалы үчүн элдин көпчүлүгү айтат, мына силердин партияңарды айталы, мейли ошол эмес болсун, абдан жакшы жигиттер көп экен, бирок могул жерде дагы ушундай адам турат, мен буга саламдашпайт элем, кандай болот эми деп да. Ошон үчүн мүмкүн бир конкреттүү адамдарга добуш берүү жагында кандай бир башка дүйнөлүк практикада кандай экенин билбейм, муну көрүш керек. Эми тизме демекчи, Кыргызстанда дагы, бизде Кыргызстанда тизмени дагы кыргызча кылып атпайбызбы? Анан парламентке келгенде кайра чыгарып коюп атпайбызбы? Тизмени түзүп атпайбы? Тизип туруп, анан параллельно эле кайра расписка алып атабыз. Эгерде баланча шайлоо чала албасаң, тизмеден биз сени чыгарабыз деп, өзү мен кетем деп, тиги эме берип атат, расписка берип, тил кат жазып берип анан кетем деп. Анан буга дагы көрбөдүкпү муну дагычы? Сөзсүз түрдө ошол тизмеге карашыбыз керек. Тизмеде кимдер турат? Биринчи 10-дукта, биринчи 20-лыкта, андан кийин сөзсүз түрдө программасын караш керек. Концепциясы кандай? Ушул эртеңки күндө бийликке келсе, ушул партия бизге эмне жасап берет? Кыргыз элине, кыргыз мамлекетине деген маселени катуу коюш керек дагы. Анан дагы бир жолу кайталап коеюн. Сөзсүз түрдө баягы партийный ячейкалардын бардыгы жерлерде болуш керек. Ошон үчүн ар бир региондон элдин санына жараша баланча 1000 голос алыш керек деген эмелердин баарын коюшубуз керек. Анан буга чейинки кырдаал учур бизде практикаланып келди да, бийликке жаккан партия
же бийликтин симпатиясы бар партиялар сөзсүз түрдө парламентке келет. Алар менен ишара сүйлөшүү жүрөт да. Ушул барьерди жокко чыгарууга болобу? Азыр деле айрым партия түзүп аткандар же жогорку кеңеште отургандар айтат да, эми биз азыр ажоого жакыныраак болуп турушубуз керек, парламенттик шайлоо келе атпайбы деп. Мындайда бийликке жакпаган партиялар деле өтүп келген мезгил болгон бизде. Мына өткөн созукта болсо дагылар өтө аз да ушалганда. Ата журт деген партияны бийлик ошол эл билет, анча жактырбай эле турган учурда Трюмф менен эле сонун эле өтүп келген учурлар болгон. Эми азыр тиги албетте бийликтен дагы көп нерсе көз каранды. Ошол бийликтин биринчи өкүлү болгон адам эртең шайлоого бүтөрүнө бир аз убакыт калганда бүт Кыргызстанда түрө кыдырып агитация жүргүзгөн учурду деле көрүп атпайбызбы? Анын баарын элдин баары эле көрүп турат да. Ошондуктан бул жагынан жанагындай кылып мыйзамда ошонун баарын токтотуш керек да. Мунун баары мыйзамсыз нерселер. Чоң рахмат анда бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Албетте парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясий топтордун, партиялардын мындай ортосундагы күрөш дейли абдан мындай динамикалуу жүрө баштайт көрүнөт. Аны коом азыркы соңку мисалдар айгинелеп жаткандай. Ал эми сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын ушуну менен Айлампа программасын ушуну менен жыйынтыктайт. Студиянын меймандары юридик илимдеринин доктору профессор Чолпон Куларабаев жана саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча.